урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнүбүздүн темасы дал ушул келечек жигердүү жаштардын колунда аталышында сөз кылып жаткан чагыбыз. Бизде болсо СМС билдирүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Экранда көрсөтүлүп турган номерлерге СМС билдирүү калтырыңыздар. Анан дагы бүгүнкү дал ушул темабызды аркалай эле студиябызга куттуу коногубуз дагы келип калган чагы. ЛТР телерадио мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директорунун орун басары Жумамидин Сулайманов. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Рахмат, силердин да кутман таңыңар менен. Жакшы, бүгүнкү күндү баштап биринчи силердин эфириңерге келип ушул босогоңорду аттап баштап атабыз. Бүгүнкү күн баарыбызга ийгиликтин күнү болсун. Манай күндөгүдөй эле жакшы. Ар дайым жакшы болсун. Биздин эфирге келгенде сонун болуш керек да, күндөгүдөй. Элдер менен саламдашып, амандашып алыңыз. Сиздерди бүткүл Кыргызстан көрүп жатат. Анан дагы жаш жетекчилердин катарына кирет экенсиз, ошол себептен да чакырып атабыз. Анан эгерде ардактуу телекөрүүчүлөр СМС порталга да ушундай жаш жетекчиге кызыктырган сурооңуздар болсо, калтырсаңыздар болот. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жаштардын аялгандай эле суроосу көп болсо керек, анткени жаш эле туруп бир чоң компаниянын жетекчиси болуп отуруп калууга дагы өтө чоң түйшүктү тартып билсеңиз керек. Кичинекей кезден бул нерсе кыялында болсо керек, балким өзүнүн тарыхтары, таржымалы бардыр. Бул нерсе менен азыр тең бөлүшөм деп келип калган чагы. Анан эң эле алгачкы суроону дал ошол биздин таң берүүсүнөн улай эле жаш жетекчи таңды кантип тосот деп сурооңузду атайын. Мен күндө жумуш эртең менен туруп эле жумушка келмей, жумушка келип бир катар көзөмөл кылып, кызматкерлердин иш ордундабы, жокпу, бизде бир жума мурда графиктер түзүлөт. Ким эмне иш кылат, ошонун баарын бир сыйра көзөмөлдөн кийин өзүмө тиешелүү дагы бир топ иштер бар. Ошолорду жасоо менен өтөт. Негизинен бир тармак, окшош тармак болгондуктан негизги жумуштарыбыз окшош эле, бирок күн сайын ар башка тема. Бир күн башка тема, бир күн башка тема, бирок чыгармачыл жамааттын иши бир эле. Коомчулукка маалымат жеткизүү, маданий, социалдык, экономикалык жактан ар кандай программаларды даярдоо, студияда түз эфирлерди уюштуруп, ошолордун баарын көзөмөлдөп, темаларын тактап, кетип ыргагын жөнгө салууда. Менин негизги элешим ошол. Эң сонун. Анан дагы суроо бере кетели. Канча жашыңыздан да ушул кесипти аркалап калдыңыз? Мен биринчи курсумдан баштап эле ошол 2008-жылы Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетине тапшырганмын. Алгач эле студенттик Нур гезитинде макала жазып, студенттер боюнча окутуучулар, андан кийин Үмүт ошо студенттик телестудиясында эмгектендик. Андан кийин экинчи курсумдан баштап ушул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында 3 жыл стажировкада жүргөм. Стажировка 3 жылга чыдоо билбейм, азыр элестете албайм, канча 3 жыл жүргөнүм. Билишимче, азыркы учурда стажировка аябагандай эле аз мөөнөттө. Аз мөөнөттө. Сиздин убагыңызда ошондо 3 жыл болчу беле? Эми ал мезгилде телевидениянын кадыр баркы, бүгүнкү күндө соц тармагы өнүкпөгөн мезгил, телевидениянын кадыр баркы көп болчу, талап дагы көп болчу, кадр дагы көп болчу, иштейм дегенчи. Канчалык мындай адис болсоң деле кеминде 1 жыл, 1,5 жыл жүрүшкө туура келет эле, анткени орун бошош кыйын эле. Орун бошосо андан кийин сага штат болчу да. Эң орун бошобой турган бул бөлүм жаңылыктар бөлүмү болчу да. Жаңылыктарда ар дайым места мындай таңкыс болчу. Штатка кирүү, штаттан сырткары гонорар алып эле иштешүбүз, ошентип 3 жыл жүрүп, андан штатка олтуруп, программа жасап, катардагы редактор болуп, андан кийин облуска азыркы мэр Талабек Насырбековичке пресс катчы, маалымат катчы болуп, ал жерде 3 жылга жакын эмгектенип, андан кийин кайра туз насип экен 29 жашымда ушул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында башкы директордун орун басары болуп иштеп калдым. Анан мурда ушул талап күч, анан дагы ушул орун штат жок болгондугуна байланыштуу эле 3 жылга созулса керек деп ойлоп атам да. Себеби эгерде орун бошосо, балким
бир жылдын аrak бирагында эле штатка кирип отуруп калсаңыз, себеби даяр кадр эле болуп калсаңыз керек деп ойлоп атам мен, бир жылдын ичиндечи, туурабы? Балким ошол эле учурда жетекчи болуп калат беле. Бир жыл эле. Балким да. Пешенеге жазган, демек ошол учурда болушу мүмкүн эле. Туура, ал мезгилде чынында мындай орун болушу кыйын болду. Ошон үчүн мен 3 жыл жүрдүм, үмүт менен жүрдүм, бирок чыдадым, болду да штатта. Журналистика тармагына кадам таштаган инсан чыдамкай, анан баарын көтөрө билиш керек деп айтып коет эмеспи? Анткенде жумуш аябагандай оор. Эми ар бир эле жумуштун өзүнүн оор жагы бар дечи, бирок түн ичине карабай, күндүзүнө карабай, күнү түнү кызмат кылууга туура келип калат. Биздин жаш жетекчибиз бизде конокто. Жаңы эле биздин катарыбызга кошулгандарга тааныштырып өтөбүз. Бул элдер мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директорунун орун басары Жумамедин Сулайманкулов. Дагы бир жолу куш келиңиз деп коелу. Анан эгерде президент болуп калсаңыз да, сиз эмне кылат элеңиз? Азыр негизи эле бардык сизде тойдо деле көрүп атасыздар. Ким болосуң десе 4 жашар тележаңы чыккандан баштап баары эле президент болом. Ал болом, бул болом деп атат да. Азыр негизги биздин мындай амбициябыз ушундай болуп кетти да. Бардык жаштарды деле бир кызмат сунуштап ушул жерде иштеп турбайсың десе, дароо эле бир начальник болушум керек, башкарышым керек, управляющий болушум керек, же болбосо министр, депутат болушум керек дейт да. Мамлекетке салым кошуу бир эле ошол министрликтен же чоң болуудан турбайт да. Бул айылда балким жакшы мыкты мугалим балдарга мыкты тарбия берип атса, ал деле ошол бир салым да мамлекетке. Сөзсүз эле бакыйган бир креслодо олтуруп, стол муштап эле жетекчи болуп эле бул максат эмес. Толгон токой мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, айыл чарбасында болобу, билим берүү, саламаттык сактоо, ушул тармактарда деле жаш туруп ийгилик жараткандар, өзүнүн салым кошкондор толтура. Ар ким өзү эле президент болом эмес, өзүм тармагыма эмне жасадым, эмне жасай алам, дараметибизге жараша барсак. Анан тажрыйба эң маанилүү да. Тажрыйба жоктуруп, ал тармакты билбей, түшүнбөй туруп эле асмандан түштү деп коет го, ошол сыяктуу эле барып олтуруп калып анан тарта албай ал жердечи коллективди кыйнап, мамлекетти кыйнап кереги жок да. Андан көрө акырындап тажрыйба топтоп бир жерде иштеп көр, жөнөкөй специалист бол, андан кийин бөлүм башчы бол, андан кийин жетекчи бол да. Анан дароо эле жетекчи болуп калып, ал тармакты түшүнбөй баарына мындай кыйынчылык жараткандан көрө Стажировкада жүрүп көрдүк. 3 жыл стажировкада жүрүп дегендей. Түшүнүш керек да кухнясын. Мурда айтат го, мисалы үчүн, эми бул дагы көп айтат, мындай чай ташуу, мисалы үчүн ошол өзүңөн улдарга кызмат кылууну мындай кээ биркилер башка көрөт. Бирок бул дагы сабак да. Мисалы үчүн бирөөгө кызмат кылуу, устаттарыңа, сени тарбиялап аткандарга бир айтса, тапшырма берсе жасап коюу. Мурда ушундай эле болчу да. Азыр бирөөнү жумшагандан коркосуң, мисалы бир нерсе жасап кой, же алып келип кой, монтип кой десечи. Мурда бизде барып бир жерден бир нерсени алып келип кой, керек болсо лишний маселесин айтса деле жасап коючу учурларыбыз көп эле болгон. Анын баары бизге мындай ишеним алып келди, мамиле курууга бир байланыш түзүп берди дегендей. Эми ишин кылып жакшы көрүнбөйсүң, бирок адамдык мындай сапат, алдагы тарбия, ошол жерде бир нерсени көрсөң, үйрөнсөң, кызматын кылсаң анан иш болот деген да. Өз негизи мына келечек жаштардын колунда дегенге өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Балким келечек жаштардын колунда болгондо биз жаштар келечекти күтүш керек болобу же? Жок, азыр ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Келечек жаштардын колунда, келечек эмес, кезек жаштардыкы деп айтылып атат. Мисалы үчүн, күтөбүз, биз келечек бизге келет деп, кезекти бериш керек жаштарга деп. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек, жана тажрыйба деп айткан сыяктуу эле, биз улуу мундун же болбосо ошол тармакта эмгектенип аткан биздин ардагерлер болобу, же уштаттар болобу, алардын акыл насатын, тажрыйбасын угуп, ошолордун дагы кеп кеңешин алуу менен биз бир ийгиликке жетип бир иш жасашыбыз керек да. Анан барып эле аңтар теңтер кылып эле мен бир ийгилик жаратам деген бул туура эмес нерсе. Бардык жерде өзүнүн эрежеси болот, өзүнүн жолу болот. Ошол жол менен, ошол этап менен өтсөк болот. Анан жаштардыкы деп эле амбицияны бийик коюп барып алып азыр көрбөдүк. Жаштардын деле бийликке келгенин көрдүк, эмне иштерди кылганын көрдүк. Жаштардын мындай брендин көтөрүүнүн ордуна кайра жаштарды атын булгаган
мамлекеттик кызматкерлерди көрдүк. Азыр тагдырлары кандай болуп атат. Ошон үчүн биз мындай жаштарды эле көкүрөк кагып алдыга кете бербей, бардык нерсени өзүнүн өлчөмү менен, чени менен, деңгээли менен, акыл эсибиз менен барышыбыз керек деп. Менин оюм ушул. Демек, ар бир баскычты басып өтүү, анан өзүнүн тажрыйбасы менен кийинки муунга бөлүшүү демек, сөзсүз түрдө. Анан дагы сизге суроо. Ушул жетекчи болууда эң алгач күнүңүз эсиңизде болсо керек, кыйынчылыктар болду беле? Мына ушул нерсе менен дагы тең бөлүшүңүз, анткени ар бир эле жумуш оңой боло бербейт. Жаштарга дагы үлгү катары болсун. Кыйынчылыктар бар, ага чыдаш керек дегенде, Мен бул тармакта, тактап айтканда, Элтер телеканалында иштеп мурда кеткеним үчүн бул чөйрө жамаат мага чочуун жаат эмес болчу, баарын көрүп билчүмүн. Бирок мен бир айырмачылыкты сездим жетекчи болуп келгенден кийин. Мен жаңылыктар бөлүмүндө кабарчы болчумун, катарда кабарчы болуп жүрүп, анан кечке жаңылыктарын билесиңер, ыкчам тез барып келип жасап, кайра кетип, мындай көп нерсеге маани бербейсиң. Элтерде коллектив чоң. Ички саясатты мен жакшы билбейт болчумун чынында. Кандай экенчи, өзүбүз менен өзүбүз болду, жаңылык берип күндө. Анан кайра жетекчи болуп келгенден кийин мага мурда баары оңой сезилчү. Мындай оңой эле башкаруу болсо керек деп. Бирок бул бир топ мага чынында кыйынчылык жаратты. Анткени жетекчилик бул жөн эле айтылыш жетекчилик болгону менен чоң жоопкерчилик экен. Моюндагы ар бир кызматкердин керек болсо жеке жашоосунан бери эмне болуп аткандыгын өзүңө сиңдирип, ошону кабыл алып, түшүнө билүү дагы артыкчылык экен. Эфир алдынан билип билбей же өзүңүн маанайың кандай экенине карабай эле ага же катып айтып коюу, же болбосо туура эмес сөздөрдү айтып коюу, туура эмес мамиле кылып коюу дагы бул эфирдин чыгышына таасир берет экен. Мисалы алып баруучулардын маанайы бузулуп калат. Же дагы бирөөсүнө бир туура эмес кылсаң, бир кечке болгон аракетин барып бузулуп калышы мүмкүн. Андан сырткары жамаат менен иштөө дагы кыйынчылыгы бар, бирок мен башында айтып өткөндөй, бул жамаатта иштеп кеткендиктен мага көп ар тараптуу жамааттан колдоо болду. Ошолордун колдоосу менен, ишеними менен, мага болгон мындай дем берүүсү менен, шыктантуусу менен иштеп баратам да. Анан мен дайыма айтам, бул жетекчи жакшыбы, жаманбы, ким кандай болбосун, жетекчилик кызмат аркалап ошол жоопкерчиликти алгандан кийин талаптуу кое билүү. Ал жерде канча жылдык тажрыйбасы бар, ким кандай экендигин дагы бир фактор, бирок аларга көрсөтмөй берүү, аларды иштете билүү, ишти алдыга жылдыруу бул жетекчиликтен көз каранды. Мен ошол жагынан алганда коллектив менен, жамаат менен тил табышып, бири-бирибизди түшүнүп иштеп кете алдык да. Бизде Жумамедин байке конокто. Маанайыңыз көтөрүлүү сон болду? Жакшы, пикир алышуу, баарлашуу жакшы нерсе да. Анан биздин студиябызга келген конокторго сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн белегибиз бар. Кургул кетирбейбиз. Анан дагы чакырса келип туруңуз. Сөзсүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дал ушул белекте. Ар дайым жаштарга үлгү болуп жүрөбүз. Сиздей бололу деп бүгүнкү күндө азыр көргөн биздин жаш жеткинчектер, жаштар, мен дагы 29 жашымда жетекчи болом деп калышсам, рахмат. Ишиңизге дагы да болсо ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сизге эркен микрофон. Рахмат, бүгүн таңкы конок кылып чакырып, аз да болсо ушул жаш жетекчи деп ишеним артып, ушул коомчулук менен бир пикир алышып, айта албайм мен тажрыйбалуумун, мен үлгүмүн баарына деп, билген нерселерими, өзүм жасап жүргөн нерселерди айтып, ушул көрүүчүлөр менен, сиздер менен бөлүшүп отурам. Ишиңиздерге ийгилик болсун, белек үчүн рахмат, чемпион үчүн рахмат. Баарыбыз чемпион бололу, ийгиликке бирге жетели. Кудай баарыбыздын ишибизди оңдосун. Рахмат чоң. Келтиргениңизге дагы бир жолу чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу төлөгөчдөр, жогоруда биз айтып өттүк. Ден соолукка кам көрөбүз деп, дал ушул ден соолукка кам көргөн бизде дагы өзгөчө түрмөк бар, дал ушул түрмөккө алып деп турабыз. Бул да болсо ден соолук плюс.